Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин кылмыштуу шаар тасмасынын 2 бөлүгүн чыгардык. Бүгүн ошолорго улай 3-чү бөлүгү Пусандагы күрөш аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан кеңири жаялып уюлдук аппаратыңыздын үнүн бийиктетип, көңүлдү буруп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Калем алып колума окууга баруунун ордуна шыпырга алып колума дворник болуп койдум да деп бир кезде Москвага иштегени барган жаш жигит айткан экен. Бирок азыр андан бери көп убакыт өтүп элибиздин деңгээли көтөрүлүп, бөтөн элде мигрант болуп жүрсө дагы дээрлик биздин бир туугандарыбыздын арасында дворник болуп иштегендер калбады окшойт. Бирок кантсе дагы ошол мезгилде жумушка керек болгон документтер азыр деле керек болот. Ошондуктан жумушуңузда өзгүлдүк болбош үчүн регистрациядан мед китепчеге чейин жана башка документтердин баардык түрлөрүн сизди көп эле убара кылбай жасап берүүчү бир туугандарыбыз бар. Андыктан байланыш сандарын жазып алыңыз. +7 903 107 30 41. Пусан шаарынын түштүк жээги 2015-жыл кылмыштуу топ аларга жан келген байыңгы заттарды текшеришип, ал жерде бир адамды байлап алуу эле сабап жатышкан. Бир кезде Мерседес үлгүсүндөгү унаа менен алардын жанына башка адам келип, жанагы байланып турган адамды темир менен чапкылап эле өлтүрүп салды. Көрсө бул өлгөн адам тартип сакчысы экен. Ал кылмышкерлердин артында жүргөндүктөн аны байкап эле кармап алышыптыр. Бир кезде кылмышкерлер жанагы өлгөн адамдын тапанчасын алат дагы өзүн сууга ыргытып жиберишет. Биз мындан соң Пусандын көчөлөрүнүн биринде ызычы болуп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө кымбат унаа минген 4 бала ал жердегилерди коркутуп, аларды унаасы менен кысып койгондугу үчүн жазалайын деп жатыптыр. Анда эч ким бизи жанагы төртөөнү токтото албай атса, бир маал деле каарманыбыз булуттан чыккан айга окшоп эле жаркырап жетип келет. О, смотри, кто приехал! Попался! Ал адаттагыдай эле төртөөнү тең сапырып салып андан нары жумушуна кетет. Көрсө Масокто Сеулда аябай жакшы иш кылып көптөгөн кылмышкерлердин бетин ачкандан кийин аны Сеулга атайын тергөөчү кылып кылмышкерлер менен күрөшкөнгө жөнөтүптүр. Бир кезде эле тартип сакчылардын кеңсесине коңгуроо түшүп, алар кылмыш болгон жерге барса 28 жаштагы кыз 8-кабаттан кулап эле өлүп калган болот. Бирок кийинчерээк дарыгерлердин аныктамасында ал кыз терезеден кулагы чаңда эле жүрөгү токтоп өлүп калыптыр. Демек аны терезеден бирөөлөр атайлап эле таштап ийгендей. Анан да кыздын канынан наркотикалык заттын изин табышат. Бул наркотикалык затты хайпер деп атап коюшат. Ал азыр жаңы таралып, башка наркотикалык заттарга караганда күчтүүрөөк экен. Бул маңзат Кореяда жаңы эле пайда болду деп айтып берет. Мындан соң каарманыбыз кол астындагылардан ал кыздын бул окуя болгонго чейин Оранж деген түнкү эс алуучу жайда болгондугун билип, ал жакка кирип видео байкоосун көрүүгө аракет кыла баштайт. Анткени кыз кулап кеткен Батирде өзү эмес, бөтөн бир бала менен болгон экен. Тебе сюда нельзя. Вали. Меня уже ждут. Там в вип-зоне. Эс алуучу жайдын күзөтчүсү аны өткөзгүсү келбей жаткан кезде Согдо аны уктата чабат дагы олтургузуп коюп эле чыгып кетип калды. Ал жатканлардын биринен жанагы хайпер деген маңзатты балдардын чегип жаткандыгын көрүп калат. Согдо жини келип балдардын колунан маңзатты сууруп алып, кээ бирлерин сүрөткө тартып, андан соң эс алуучу жайдын башчысын кармап баардыгын кеңсеге алып кетет. Биз мындан соң тасманын башында көргөн кылмышкерлерди көрөбүз. Көрсө булар Япониядан келген кылмыштуу топ экен. Алар кореялыктарга жолугуп биз хайпер деген маңзатты сатабыз деп 20 килограммын 30 миллион долларга сүйлөшүп бири-бири менен келишим түзүп жатышкан. Бул убакта кеңседе каармандарыбыз эс алуучу жайдын видео байкоосун карашып, ал жерден өлүп калган кыздын бейтааныш бала менен кетип бара жатканын көрүшөт. Мындан соң алар эс алуучу жайдын башчысын алып келип эле коркута башташты. Бирок ал күнөөсүн мойнуна албай, мен эч нерсени билбеймин, менин эс алуучу жайымда мыйзамсыз нерселер жок деп жатса, тергөөчүлөр көп ойлонуп, кандай кылсак деп эле ал жердин чаңдарын арчып эле жыйнаштыра башташат. Запылилась. Камераны арчымыш болуп жатканда Согдо жанагы адамды 1-2 шапалактай коюп, ошондо гана эс алуучу жайдын башчысы бардык чындыкты айтып бере баштайт. Ал баланын аты Хирошима, өзү япониялык. Ал 1 жылдан бери биздин эс алуучу жайга жумасына бир жолу келип турат. Ал келгенден бери биздин кирешебиз да аябай көбөйдү. Бирок мен анын баңгизат саткандыгын билбеймин, болгон акчасы аябай көп экендигин билемин деп айтып берет. Муну уккан каармандарыбыз Хирошиманы издөө менен алек боло башташты. Согдо өзүнүн Симсим деген таанышын чакырат. Симсим көчөдө көп жүрүп каралардын арасында эмне кыймыл болуп аткандыгын билип, Согдодон анча-мынча акча алып маалымат берип турат экен. Бул жолу дагы ал Чон деген аялдын эс алуучу жай жөнүндө айтып бере баштайт. Көрсө жанагы хайпер деген маңзатты ал жерде дагы сатып жүрүшчү. Анда Согдо адатында эле эс алуучу жайдын эшигин сындырып кирип, ал жердин кожойкеси Чондун энеси каарманыбызга кыйкыра баштаса, аны деле сабап салат. Согдо ал жердеги ичимдиктер тизилген жерди издеп жатып эле көптөгөн маңзаттарды таап алды. Ошондо гана кожойке Чон унча калбай эмне дешин билбей калды окшойт. Көрсө япондук Хирошима ал жерге жума сайын келип маңзаттарды таштап кетчү экен. Анан да аялдын айтымында япондуктар маңзатты Япониядан алып келбей эле шаардын эле бир жеринде жасашат экен. Бир кезде каарманыбызга кесиптештери коңгуроо кылат. Көрсө ал үчөө Хирошиманын кайда жайгашканын билип ошол жака жөнөшүп, ал жашаган Батирди таап алышкандыгын айтышат. Биз ушул жерде Хирошима шериги менен мас болуп маңзаттарды чегип олтургандыгын көрөбүз. Көрсө булар
Алар Япониянын Якудза кылмыштуу тобунун мүчөлөрү экен. Бир кезде 3 тергөөчү ал жерге жетип келишип, эшикти бирөөсү ача калса мушташа башташып, кылмышкерлер бычактар менен эле кол сала башташат. Бирок кантсе да тергөөчүлөр үстөмдүк кылып алардын колуна кишен салып, Баатирден дээрлик 20 килограммдай маңзат табышат. Анан да биз тасманын башында алар сууга ыргытып жиберген тартип сакчынын тапанчасын таап алышты. Али джекпот! Отлично поработали. Да, значит, я проставляю. Тергөөчүлөр кубанып эле бара жаткан жерден аларды бир түшүнүксүз унаа сүзүп, алып бара жаткан баңгизаттарды алаттагы жанагы эки кылмышкерди ошол жерде өлтүрүп коюп кетип калышат. Көрсө булар дагы япондуктар экен. Алар өздөрү тууралуу маалыматтар тартип сакчыларга жетип калгандыгын түшүнүп, кармалгандарды жок кылып издерин суута башташаптыр. Каармандарыбыз ооруканага жетип келсе, ал жерде кырсыкка учураган шериктери оорларын дарылап, арасынан капитан катуу жаракат алгандыктан реанимацияга кеткен болот. Аларды унаа өтө катуу келип сүзгөндүктөн бирөөсү дагы кылмышкерлердин жүзүн көрө албаптыр. Бир кезде алардын жанына Хван Донгу деген тергөөчү келет. Көрсө бул адам маңзаттарга каршы мекемеде иштейт экен. Ал Масокдогу маселени баардыгын башынан түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө мындан көп жылмырда япондук Якудзенин кылмышкерлери Хайпер деген маңзатты Кореяга сатышып, кореялык Ак Акула деген кылмыштуу топ менен иштешип жүрүшкөн. Бирок маңзат менен күрөшүү бөлүмүндө иштеген тергөөчүлөрдүн бири Чу Сон Чхол Ак Акуланын башчысын өлтүрүп, ал кылмыштуу топту жок кылган экен. Ошол убакта Хайпер маңзаты сатылбай калып, бирок арадан 1 жыл өткөндөн кийин кайрадан сатыла баштаптыр. Анда Масокдо мени ошол Чу Сон Чхол менен жолуктурчу деп айтат. Биз ушул жерде чындыгында Чу Сон Чхол ким экендигин көрөбүз. Бул адам тасманын башында япондук кылмышкерлер менен жолугуп, жана байланып турган капитанды өлтүрүп салып, андан соң тынчылар маңзатты алып кетип бара жатканда унаа менен сүзгөн адам болчу. Көрсө бул эч кандай япондук кылмышкер эмес эле, алар менен чогуу иштешкен, кореялык маңзаттар менен күрөшүү бөлүмүндө иштеген адам экен. Масокдо аны менен таанышып, Хайперди саткан адамдар тууралуу маалыматыңар барбы десе, ал эч нерсени билбеймин деп жооп берип, жарытарлык деле жооп ала албаган каармандарыбыз ал жерден кеткенге туура келет. Бирок алар унаада бара жатышы бул Чу Сон Чхол бир нерсени жашырып жаткандыгын өздөрү деле сезип калышты окшойт. Андан соң каарманыбыз адамдарынын бири чалып, Черри деген адам жөнүндө маалымат бере баштайт. Көрсө бул Черринин дагы Сайбер деген түнкү эс алуучу жайы бар экен. Маалыматтар боюнча ал жерге япондуктар келип эс алып тургандыктан, каармандарыбыз Черриден ал япондуктардын аты жөнүн сурай баштайт. Анда Черри алардын бирөөсүнүн сүрөтүн көрсөтүп, бунун аты Томо деп айтып берди. Бул Томо биз билгендей Хайпер маңзатын саткандардын бири болчу. Не буду с вами светиться. А я могу тебе еще раз двинуть. Серьезно? Тогда пошли. Биз мындан соң Япониянын Токио шаарындагы Якудзанын башчысын көрөбүз. Ал Кореядагы Рики деген адам менен байланыш аркылуу сүйлөшүп жаткан. Көрсө Якудза башчысы Рикини Томону жок кылып кел деп жөнөтүптүр. Анткени Томо башчысынын уруксаты жок эле Хайпер маңзатын сата баштаган экен. Анда Рики биринчи эле Томонун кеңсесине барып, ал жердеги адамдардын бардыгын жок кылып, бирок Томонун өзүн таба албай, адамдары менен андан ары издегенге жөнөп кетишет. Бул убакта Чу Сон Чхол дагы Томону күтүп жаткан болчу. Көрсө бул койдун терисин жамыган карышкыр өзү кылмышкер Томо менен иштешип, ага Кореядан маңзатты дүң сатып алуучу адамдарды таап берип турат экен. Бүгүн дагы ошондой адамдардын бирине 20 килограмм сатмак болушат. Бирок бир кезде Томо коңгуроо кылып эле биздин кылып жаткан иш жөнүндө Япония Якудза башчысы билип калыптыр деп айтып, мен маңзатты бекитип коем, өзүм болсо качып жоголушум керек. Болбосо анын Рики деген адамы мени өлтүрөт деп эле байланышты өчүрүп коет. Анда Чу Сон Чхол алармандардан кечирим сурап, мага 2 күн убакыт бериңиздер. Мен маселени чечип, маңзатты силерге алып келип берем деп убадасын берет. Бул убакта каармандарыбыз Черрини коркутуп, анын Сайбер эс алуучу жайына келип калышкан. Анда Черри жумушчуларынын бири Мимини чакырып, бул кыз японча билет деп айтып, эс алып жаткан япондуктардын бөлмөсүнө киргизет. Бирок алар каармандарыбыз биз тынчыбыз дегенди карап эле кол сала башташты. Бул убакта Томону Рики качып бара жаткан жерден таап алат. Каармандарыбыз дагы эс алуучу жайдагы япондорду уртукмокко алып, ал жактан Томонун кайда экенин билишип, анын мейманканасына келсе эле унаа менен Томону Рикинин адамдары алып кетип бара жатышкан болчу. Анда Согдо шеригине унааны аркага кайда деп эле алар кылмышкердин унаасын сүзүп токтошуп, унаадан түшкөн япондуктар менен патрашып эле мушташа башташат. Убакыттан пайдаланган Томо ал жактан качып жөнөдү. Бир кезде эле башка унаадагылар каарманыбызды келип ал жерден тоголото сүзүп, Томону кайрадан кармап алып эле унаага салган бойдон качып кетишет. Артынан ковалайлы десе сүзүп алгандан кийин каармандарыбыздын унаасы жүрбөй калыптыр. Ошентип бир кезде ал жерге тартип сакчылар келип, бул нерсени алыстан Чу Сон Чхол адамдары менен байкап турган. Көрсө алар дагы Томону издеп бул жакка келип калышкан экен эле. Томону колго түшкөн Рики аны уртокмокко алып 20 килограмм баңгизат кайда деп сураса, мен аны айтсам сен мени дароо өлтүрүп коесуң деп Томо эчтекени айтпай коет. Анда Рики айтпасаң өзүм эле таап алам деп ошол жерде аны бычак менен
келген сайып өлтүрүп салды. Ошентип эртеси Томонун өлүп жатканын көргөн Чу Сончхол эмне кылышын деле билбей калды окшойт. Анткени ал Баңгизатты таппаса, ал армандар аны жок кылып коюшу толук ыктымал эле. Бирок ал дагы өзүнүн изилдөөсүн баштап бир кезде Рикки жөнүндө маалымат таап, аны менен жолугуп маселени чечүүнүн жолун издей баштайт. Бул убакта каармандарыбыз дагы Томо менен иштешип жүргөн адамдардын бирин кармап алышкан эле. Ал адаттагыдай эле эч нерсени айткысы келбей жатса, каармандарыбыз өздөрүнүн ыкмасын колдонуп, коркутуп үркүтүп эле жанагы адам болгон чындыктын бардыгын айтып бере баштайт. Так, понятно. Вызовите скорую. Пусть пока подежурит. Сейчас вызову. Секундочку. Ал адам Томонун кореялык бирөө менен иштешкенин билет эле. Бирок ал кореялык Чу Сончхол экендигин билбейт экен. Ошондуктан каармандарыбыздын алдында ошол белгисиз адам ким экендигин билүү маселеси жаралып калат. Анда каармандарыбыз кылмышкерди өздөрү менен кошо алып изилдөө ишин жүргүзө башташат. Ушундай бир күндөрү тасманын башында сууга ыргытылып кеткен капитандын денесин дагы таап алышат. Чу Сончхол болсо адамдардын бирин түн бир убакта Томонун кеңсесине жөнөтүп, ал жакта оодарып маңзатты издеп көр деген буйругун берет. Ал өз жумушун кылып жатса, бир маал деле ал жака башка адамдар келе баштайт. Көрсө Рикки дагы адамдар менен маңзатын издегенге жетип келип калган экен. Алар Сончхолдун адамына мен тартип сакчысымын дегенине карабай эле ошол жерде кол сала башташып, акырында Рикки кылычы менен бир чаап эле өлтүрүп салды. Ошентип бул убакта маңзатты ала турган адамдар 2 күн берген убакта бүтүп калган болчу. Анда Сончхол айласы жок адамдардын бирин алып алармандар менен жолугушууга барат. Анын жанында маңзат жоктугун көргөн аларман жини келип анын бетине чапкылай баштаган кезде Сончхол жини келип анын адамдар менен мушташа баштайт. Ошентип ал адамдардын бардыгын жок кылат да акырында алардын башчысы болгон аялга келип, Баңгизатты алуудан дагы деле баш тарта элексизби деген суроосун салат. Бул убакта каармандарыбыз Сончхолдун адамдарынын биринин Томонун кеңсесинде өлгөндүгүн билип, чындап эле Сончхолдун жашырган бир нерсеси бар экендигин түшүнүп калышты окшойт. Анда алар менен жүргөн кылмышкер мен япондордун дагы бир эс алуучу жайын билем. Бирок ал жер азыр жабык болсо керек десе, каармандарыбыз аны мактап, сен туура кылып жатасың. Ушундай маалыматтарды тезирээк берип тур деп эле ал эс алуучу жайдын жабык болгонуна карабай эле ошол жака жөнөшөт. Алар имарат жабык тургандыгы менен ичинен япондуктарды таап алат. Бир кезде эле каарманыбыз арасынан чачы узун бирөөнү көрүп, тиги чачы узун Гүлназга окшогонду мага чакырып койгулачы деп эле коркута баштады. Анда кылмышкерлер каарманыбыздын сөзүн укпай эле ага дагы бир жолу кол сала башташып, бул жолу деле аракеттерине майнап чыкпай кылмышкерлер жеңилип калышат. Бирок каармандарыбызга кылмышкерлердин бул жерде жүргөнү аябай кызыктуу болгон. Көрсө буларды Рикки жөнөтүп Баңгизатты издеп жүрүшкөн экен. Бир кезде тергөөчүлөр ал жерден көптөгөн кайыктардын ачкычтарын таап алышып, алардын эң кымбат баалуусун ачып кирип эле тинтип башташат. Көрсө япондуктардын Баңгизатты жасай турган лабораториясы ушул кайыктын ичинде болуп чыкты. Анан да Согдо кайыктан сууга түшүп турган түшүнүксүз жипти кырмап аны тартып, ошол жерден Томо бекитип койгон 20 килограмм Баңгизатты таап алат. Алар көп ойлонушуп эмне кылышын билбей биринчи эле биз буга чейин көргөн Черриге барышат. Көрсө Черри буга чейин ак акула кылмышты тобу жок болгонго чейин алардын катарында жүргөн экен. Ошондуктан аны коркутуп үркүтүп эле Сончхолго коңгуроо кылдырып, мен бир кезде ак акуланын мүчөсү болчумун. Мен билгендей сиздин айыңыздан биздин кылмыштуу топ жок болгон. Менин колума 20 килограмм хайпер Баңгизаты түштү. Мен аны сизге бергенге даярмын, бирок бизде дагы хайперди сатуу үлүшүнө кошушуңуз керек десе, Сончхол айласы жок экендигин түшүнүп, мен сага бир даректи айтайын, ошол жака жалгыз келгениң деп айтат. Көрсө каармандарыбыз Сончхолдун бул нерседе тийиши барбы жокпу анык билишпей, эгер келе турган болсо кармайбыз деп даярданып жатышкан экен. Анда Сончхол көп ойлонуп бир чечимге келет да Риккинин жайгашкан жерин таап эле ага түз эле кирип барат. Көрсө Сончхол Риккиге мен сага товарды таап берем деген сунушун айтайын деген экен. Бул убакта каармандарыбыз Черриге баштыкты берип, аны алдыга салып алып жөнөшүп, Черри Сончхол айткан жерге келип коңгуроо кылса, аны 3-чү кабатка көтөрүл деп айтат. Бирок Сончхол өзү ал жерде адамдар менен бир нерсеге даярданып турган. Черри баштыкты көтөрүп кирсе, Рикки адамдар менен аны тосуп алып, анын артынан келген каарманыбызды союл менен эле уктата чабат. Көрсө Сончхолдун ою такыр башкада экен эле. Согдо имараттан такыр чыкпай аткандан анын адамдары унаасы менен жетип келген кезде, Сончхол адамдар менен пайда болуп аларды ортокмок ала баштап, унаада жайгашкан Баңгизатты алат дагы качып кетип калат. Рикки ошондо гана Сончхол аны сууга алып барып сугарбай келгендигин түшүнүп калды окшойт. Бир кезде ал жерге тартип сакчылар келип калса, Рикки адамдар менен качканча Согдону да ала кетишип, аны ортокмок алып эле Баңгизат кайда деп сурай башташат. Ошо малда Сончхол Риккиге коңгуроо кылып, эми мени издебей эле кой, Баңгизат менде деп эле өчүрүп койду. Бул убакта өзүнө келген Согдо Риккинин адамдарын ортокмок ала баштаптыр. Ал катардагыларды жок кылгандан кийин Риккинин ишенген адам менен мушташа баштап, аны деле бат эле жок кылып, андан соң Риккинин өзү менен беттеше баштайт. Буга чейин башкаларга кыйын болгон Рикки Согдонун алдында жөнөкөй эле болуп калат. Анткени ал кылыч менен кол салганына карабай эле каарманыбыз ага кайра сокку өткөрүп, акырында ордуна тургузгылып эле уктата чабат. Мындан соң ал кесиптештери келгенден кийин унаага олтуруп алып эле Сончхолдун артынан издеп жөнөйт. Көрсө Баңгизат салынган баштыкка GPS трекер салып койгон экен.
Сончукөл кеңсесинен чыгып качып кетейин деп жаткан учурда каармандарыбыз ага жетип барып, аны кармайын деп жатканда эле Сончукөл кайрадан эле кеңсесине кире качат. Бирок анын бул аракети көпкө деле уланган жок. Анткени Согдо GPS аркылуу анын кайсы кабатта экендигин таап алып, өзүң тартип сакчысы болуп алып кылмыштарды кылганың үчүн жазаласын деп эле ура баштайт. Айласы кеткен Сончукөл баңгизатты сатсак $30 миллион болот. Ошону бөлүп албайлыбы десе, каарманыбыз анын сөзүнө көнбөй, мен эл жериме кызмат кылган адаммын деп эле бир сокку менен кылмышкерди уктатып салат. Ошентип чоң кылмыштын бетин ачкан кесиптештер ашканалардын биринде майрамдашып, бири-бирине жакшы сөздөрдү айтып жаткан жерден тасма дагы аягына чыгып калды. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып кошуна колуң менен бөлүшө жүрүңүздөр. Андан кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, башка улуттагылар менен урушуп талашпай аман эсен жүрөлү.